3 жашарлык кыздын анестезиолог врачты кармады. Азыр баш коргоо чарасын алып келет. Ошо баш коргоо чарасын алып келгенде могу жерде тиги туугандары, кыздын туугандары да келиптир. Врач, анестезиолог. Азыр баш коргоо чарасы бул тарап болсо 3 жашарлык кыздын туугандары. Бул тарап именно ошо 3 жашар кыз каза болуп калган кыздын туугандары баарын тең мына отуруп. Тиякта болсо тиги 2-3 жүрөт. Булар мына биякта ийлеп атышат. Азыр Октябрьский район сотунда отурабыз. Азыр тиги врач анестезиологду азыр баш коргоо чарасына алып келишет. Бирок анан эмнегедир халатность деп коюп атыптыр. Мына. Азыр мына биякта туугандар айтып атат, азыр могу жерден кое үйрүйсе дейт. Баш коргоо чарасынан кое үйрүйсе дейт, врач анестезиологду. Булар азыр дальше акцияларга барабыз дейт, ак үйгө барабыз дейт, ГКМБнын астына барабыз дейт. Мына тайыны, кичинекей энеси. Бул 3,5 жашта кыздын туугандары. Азыр Октябрь район сотунда баш коргоо чарасы врач анестезиолог каралат экен. Анан бияктан ушундай ушактар кетиптир, что коюп коет деп. Анан ошон үчүн туугандар баары келишти. Жоқ. Азыр ошо Октябрь район сотто турат. Бир туугандары турат. Октябрь районунда. Азыр ошол Октябрь районунда турат. Район сотунда. Азыр ошо врач анестезиологдун каралган баш коргоо чарасы каралып. Бул болсо сүйлөп аткан азыр каза болуп калган 3,5 жашарлык кыздын өлүп калган чоң апасы келини. Жусуп, кандайсың? Ушул вопрос сен жогорку кеңеште көтөрүп койсоң болот. 3,5 жашарлык кызды 3,5 жашарлык кыз каза болуп калган. Эмеде экспертиза толугу менен берди. Врач анестезиолог халатность эметип алыптыр деп ошондой эме берди. Жусуп, муну көтөрсөң болот. Муну көтөрсөң Жусуп. Иним. Мына тиги кызды алып келип уже чыгарды.
материалдар керек болса Октябрьский район тергөө бөлүмүндө түзүп. Ар бирөөбүздө балдарыбыз бар, ошону абдан чоң эме кылсак жашалат. Бирок азыр ушундай эме болуп атат, маалымат келип атат, мына туугандардын арасында маалымат келип атыптыр. Маалымат келип атыптыр, что азыр бияктан ал жерде арендаға беріп қой, ақша тауып жатпасына дағы. Жооп берсин алда бул жерге келип. Эмнеге келбейт алар? Жалгыз силер түтүп коюп мына ушинтип отурат. Стоматолог Коджоевка бар. Бүт бар, группа ой. Сүрөттөрүн бүгүн жеткенде алгандар. Сүрөттөрүн бар, бабушка молодец. Сен да. Biz Kırgızistan'da götürüyoruz bunday. 3,5 жашар Рахима Назарова сизге айтып берейин. 3 жашар кыз каза болуп калбады эле стоматологияда. Ошол боюнча бул кыздын туугандары, ошо кыздын ата-энесинин туугандары азыр Октябрь райондук сотунда турабыз. Азыр ошол врач-анестезиолог боюнча баш коргоо чарасы каралат. Ошол боюнча мына туугандар, кичинекей кыздардын ата-энелери, туугандары чогулуп ошонун баарын эметет. Анан таптакыр жумушка алынбасын. Иштешпесин, андайларга жол жок, дипломдорун жок. Сиз кайрылуу жасап коесузбу? Кимге кайрылуу жасайсыз? Мен дагы эле өкмөт башчыларына кайрылуу жасайм. Кан төлө көргөн жок ушул Садыр Нуркожоевич көргөн жокпу? Камчы Ташиев көргөн жокпу ушул биздин немелери? Алымкадыр Бейшеналиев көргөн жокпу бизди? Билбейм. Биз канча күндөн бери 24 күндөн бери ызы чыгарып атабыз. Билбейм, булардын көздөрү каякта, бул элдерди карабай эле башка жакта карап жүргөн окшойт. Налог санап эле отурушабы булар? Акылбек Жапаров булар эмнени көрүп атат? Налог санап эле, значит деген клиниканын баарын ачып эле, элдердин баарын өлтүрө бергиле. Иши кылып бизге налог төлөгүлө дегени да бул, туурабы? Башка. Акылбек Жапаров эми азыр деле эметпей эле коелу, бирок Акылбек Жапаровдун бир эмеси тууган кызы ошентип кайтыш болуп калганда ошондо бир түн ичинде камап салышкан баарын тең. Эсиңерде ошондо. Карапайым адамга жана жок экен да. Баарыбызды өлтүрүштү, мына болгон тууган тушкандардын баарын өлтүрүштү. Баарыбыз өлгөнгө даярбыз. Баарыбыз ушун үчүн уч жерде жүрөбүз, акыйкат болсун деп. Акыйкат болбой мына Карапайым элдердикин антып камабайбы. А эмнеге ушул жерге деген стоматологду басып келбейт? Эмнеге басып келбейт? Кана жанагы үйгө барып эле тынчыбызды алып аткан директор эмнеге келбейт жерге? Эмнеге келбейт? Аларга барып, себеби алардын акчалары бар. Миңе машиналарын көрсөңөр баягылычы, ай, жаныңан түңүлөсүң. Бул каяктан тапкан? Элдерден ушун 106 миңден, 100 миңден ушун талап. Арам акчалар менен ушундай эме кылышкан. Анда жараша иштерин тагатып карпайбы анан? Үйлөр жашаган үйлөрүн көргүлө. Биз бул бойдон койбойбуз. Биз дагы ошентип изилдеп, ким кадерде жашайт, кимдин тууганы ким, кимге чыгып атат бүт баарын билип эле атабыз. Бирок бул күтүп туралы. Даже ким менен сүйлөшкөндөрүнөн бери билебиз. Эмне деп сүйлөшкөндөрүнөн бери. Ошол арам акчалар менен жашап. Просто биз дагы эмеге ачык алдырып, заранее айтып койбойлу. Иман саламат болсун, эметпей эле болду улайым. Азыр күтөлү, соттун чечимин күтөлү. Мен ойлойм, сот деле эми общественный резонанстан, анын деле соттун деле тергөөчүлөрүнүн деле балдары бар болуш керек. Мен ойлойм. Азыр эметпей туралы, каргабай туралы, азыр мыйзамды карап туралы. Кайра назначить этсин. Булар деген өз билемди кылып үчөө чыгарып атат. Булар сүйлөшүүлөр аркасында бири-бирин прикрывать этип атат. Кандай эле ошондой эле эме шоктон өлүп калат кызым. Значит, анда сайганда эле өлөт эле да баары ошондой наркозго уруксат алган. Сиз камчыга тырышайчы эле кайрылыңызчы, ошо экспертизаларды өзүлөр дагы бир жолу мындай кылып. Мен үнүм жеткен жок. Билбейм мен. Мо азыр эфир менен пайдаланып туруп эле камчыга тырышайчы, өзүнө кайрылыңыз. Мени кабыл алыңыз. Мени кабыл албасаңыз болбойт уже. Биздин үй бүлө ушундай страдать этип турат азыр. Мына могу жерде өзүңүздөн
ушундай акыкаттыкка жете албай атабыз. Баланын акыбалы да оор, келин акыбалы да оор. Неберем болсо мына кудагыйым багып атат 6 айлык баланы. Мына могу жерде Жусуп Коргонбай деген адвокат депутатыбыз олтурат. Ошол депутатка да кайрылсаңыз, ошол да кабыл алып, жогорку кеңеште мына азыр уруп турсаңыз, жогорку кеңеште азыр могу жерде мен сүйлөшкөндө, могу жерден эфирден сүйлөштүм. Сурандым Жусуп могул ишти деген жогорку кеңеште көтөрүп бергин десем, Жусуп могу жерден макулдугун берди. Могу жерде жазылып турат, макул көтөрөм деди. Могу жерде сиз Жусупка да кайрылып кетсеңиз болот. Жусуп Коргонбай деген кабыл алып туруп, ошол жерден жогорку кеңеште көтөрүп берсин. Жогорку кеңеште Жусуп Коргонбай уулу. Айланайын парламентте көтөргүлө өткөндө Бекешев көтөрүлүп эле ошо менен калды. Анан каникулга тарап кеттиңер. Ушу бүт Кыргызстан билип кантөлү ушу силер парламентте отурушун баарын укпай билбей атасыңар. Бирөөн көтөрүп койгонго жараган жоксуңар го. Силерде бала жокпу? Силерде небере жокпу? Силерде үй-бүлөлөр жокпу? Силер эмне мындай ыйлабайсыңарбы? Болду, сабыр кылыңыз. Билбейм, камчы Кыдырсайыч. Баарын көрөсүң. Кече